Мектеп менен бала бакчанын жанындагы таштанды 3 айдан бери алына элек. Тоодо үйүлгөн акыр-чекер күн жылыган сайын түрдүү оорулардын чыгуусун шарттайт. Сузактыктардын айтымында жытына чыдагыс таштанды аларды башка көчөдөн айлантып өтүүгө аргасыз кылууда. Бала бакча жетекчилиги да бул маселе менен кайрылбаган жери калбаган. Бул өзү жаман нерсени жарата турган мусорда бардык нерсе. Жазда аябай жыттанып кетет. Мына жактарды былтыр мартта кеткенлек, ошо мартка чейин андан мурдагы жылдарда деле жазда мына жакта эшиктерибизди ачпайбыз. Ход дагы нар жактан болуп калат. Себеби ачсаң эле баягы жыттанат, ошондой болот да. Анан ушуга бир кана көңүл буруп койсоңуздар жакшы болот эле. Мен чындап эле тамашалап айттым. Премьер-министр бизге келиш керек эле дедим. Мен анын Сузакка келип нарак-баракка бурулганын билбедим өзү чындыгында. Бирок кааладым да ошол маалдачы ошол Мариповда көрсө деп. Бул жерде Сузактын бардыгы билет да. Сузактын Черемушка айылында таштанды таштоочу жер жок. Тургундардын айтымында анын ордун айыл өкмөт жеке ишкерге сатып жиберген. Мындан улам жашоочулар таштандыны жол боюна ыргытууга аргасыз. Бул жерде котельныйдын арагында мусор төгө турган жер бар эле. Аны сатып бериптир. Мына жерге неме курулуп калды, мына стоянка, анын арагында кирсеңер ишкана бир нерсе куруп атат. Ошол жер мусоркана эле. Ошону сатып бериптир биздин айыл өкмөттөн акчасы барларга. Анан кийин алар куруп алгандан эл кайка барат, ошол жерге төгүп атат. Ушу мына жерде садик, биягы үйлөр, ушул жерде мен мектепке өтөм. Сасыкты жыттапчы. Анан ушинтип мусор арасында жашап атабыз. Айыл аймакта тазалык ишканасы да жок. Мындан улам аны тазалоо жагы тургундарга жүктөлгөн. Аталган Черемушка айылында 13 көп кабаттуу үй орун алган. Кондоминиум жетекчиси аба ырайына байланыштуу таштандылар тазаламай жатканын айтат. Мусорларыбыздын азыркы көбөйүп кеткен негизи жамгыр жаан-чачын өтө көп болуп аткандыктан тиги свалка бар. Базар коргонго кетип аткан жолдо ошо свалкага алып барып төгүш үчүн тракторду мусор алдырыш үчүн трактор машиналарды өзүбүз алып келебиз жалдап. Алып келгенден кийин ал жерде свалкага машина чыга албай калып атат да, сыйгаланып ал жерде тыгылып калып атат экен машина. Ошон үчүн чыга албайбыз дешип азыр отказ берип атышат. Ошон үчүн мусорлор көбүрөөк топтолуп туруп калды да. Сузак районунун борборунда таштанды маселеси көйгөй болуп баратат. Ар бир көчөдө тургундарды ойго салган акыр-чекер. Туш келди ташталган жерлерде жаш балдар ойноп жүрөт. Жергиликтүү бийлик болсо азырынча ага аракет көрө элек. Өкмөт башчы Улукбек Марипов өткөн жумада Сузакка иш сапары менен келгенде бул жакка да бир кайрылып кетсе болмок деген пикирди жергиликтүүлөр айтышат. Анткени аравандагыдай каралбаган таштанды көйгөйү бул жерде да бар. Ал үчүн өкмөт сөзсүз кайсы бир жетекчиге сөгүш берип, милдеттендириш керекпи? Бибисара Орозалиева, Шерзат Агамбердиев, 7 канал, Жалал Абад.